gelgen düşmandan. Kuşların şanı Calalavut, gün sayın yaşarar. Calalavut senin günün, gezin vurgun görmesin. Calalavut şanın bülbül. Kırgız Kıpçak elimdin, kırılgan üçün alabazam. Kırçıldaşıp kalamata, kızıl kırgın salabazam. Kurma bek adım attangan, kurusun benim dağazam. Урматтуу мекендештер, кадырлуу Жалалабад шаарынын ардактуу тургундары жана кадырлуу меймандары. Улуу Жибек жолунун бир тарамында айтылуу Айыптоонун этегинде жайгашкан Жалалабад шаарынын тургундары менен жакшылыкта шаардын 146 жылдык майрамында жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Ömürün el четинде, жоо бетинде өткөргөн Курманбек, Жаныш, Байыш баатырлардын Кокон хандыгына таасири күч Нүсүп бийдин, алардан берки айт шаарга теңи жок, айтылуу акын жеңи жоктун, Тоо булбулу Токтогулдун, Күү атасы Ниязалынын, Апыз акын Барпынын жана башка белгилүү инсандардын урпактары болгон жалалабадтык туугандар, арыбаңыздар. Эң алды баарыңыздарды жаштардын шаары менен атага алыска кеткен Жалалабад шаарынын 146 жылдык майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Биз жаңы доордо техниканын кылымында жашап жатканыбыз менен ар дайым кечеги өткөн бабаларыбыздын аттарын атап эскерип турбасак, тарых бизди кечирбейт дагы, эртеңки күнүбүз бүдөмүк болот. Ата мекенибизде жашыл кала, куттуу шаар маанисин берген Жалалабадты дагы ошо ата бабалар кезинде кан жаны менен коргоп, күрөшүп жүрүп, бизге урпактарга калтырганын эгерим эсибизден чыгарбашыбыз керек. Бүгүнкү жарык маанай, жакшы тилек менен 146 жылдыгын өткөрүп жаткан майрам күнү дагы ата бабаларыбызга башыбызды ийип таазим кыламын. Эгемендигибиз үчүн күрөшүп, бүгүнкү бейпил күндү тартуулаган биздин ата бабаларыбыздын урматына, алардан калган алтын түстүү күн нуру түндүгүбүздөн чачырап турган кызыл туубузду касиеттүү Айыптоонун бооруна көтөрүү менен шаар майрамын баштаганыбыз дагы өзүнчө бир символикалуу мааниге ээ деп айтаар элем. Шаар тургундары дегеле Жалалабад дубанынын эли Айыптоодо желбиреп турган мамлекеттик желегибизди көргөндө жалаң жеңиштерди эстеп, атуулдук сезими ойгонуп, Кыргызстандын жаранымын деп сыймыктанууга, ата мекендин атын даңктап даңазалоого шыктансын улайым. Бүгүн мына ушул берекелүү Жалалабад шаар макамын алып түзүлгөнүнө 146 жыл толуптур. Дээрлик 1,5 кылымдык тарыхты артка таштаган мезгилде кала өсүп, өнүгүүнүн жана чоң-чоң өзгөрүүлөрдүн жолунда келе жатат десек жаңылышпайбыз. Жалалабад шаарынын калыптануусунда, өнүгүүсүндө жогоруда аттар аталган бабалардын жолун улаган, мына ушул өрөөндөн чыккан эл башкаруучулардын, коомдук ишмерлердин, залкар инсандардын салымы чоң болгон. Араңыздарда алардын көзүн көрүп, сөзүн эшитип, ишине күбө болгондоруңуздар дагы отурасыздар. Ошол эле Кара-Кыргыз автономдуу облусунун уюштуруучуларынын бири Жалалабад кантонунун башчысы Махмуд Ботпаев, Жалалабад кантонунда жер суу реформасын жүргүзүү боюнча комиссиянын төрагасы Төрөкул Айтматов, милициянын генералы Эргеш Алиев, Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараев, Жалалабад обком комсомолунун
мурдагы катчысы Кубат Жуматаев, кара сөздүн жана поэзиянын чеберлери Темиркул Үмөталиев, Төлөгөн Касымбеков, Түмөнбай Байзаков, Жалал Абад облусунун губернатору Бекмамат Осмонов, кыргыз эл баатырлары Абды Сүйөркулов, Дооронбек Садырбаевтер Жалал Абадты даңазалаган улуу инсандар болгондугу элибиздин эсинде. Алардан кийинки Жалал Абад шаарынын өнүгүшүнө өз салымдарын кошкон бир катар инсандар бүгүн да арабызда олтуруп, төрүбүздү көрккө бөлөп турганы мени абдан кубандырат. Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, мамлекетибизде жүргүзүлүп жаткан реформалардын алкагында 2023 жылы Жалал Абад шаарын Кыргызстандагы көрүнүктүү экономикалык борборуна айлантуу үчүн атайын пландын алкагында 2 миллиард сом акча каражаты бөлүнгөнүн буга чейин айттым эле. Бүгүн шаардыктардын ыңгайлуулугуна кам көрүү максатында бир топ социалдык курулуштар менен катар ири жумуштардын басымдуу бөлүгү дал ушул планыбыздын аркасында жасалып жатканына күбө болуудасыздар. Биздин максат шаар макамын алып жүргөн калктуу пункттарыбызды шаар деген атка татыктуу деңгээлге жеткирүү болуп саналат. Шаардын астанасын аттаганда эле бутубуз баскан жолдор көзгө урунат эмеспи? Андыктан жасалып жаткан иштердин эң эле көзгө көрүнүктүүсү калаанын борбордук көчөлөрүнүн оңдолуп түзөлүшүнө басым жасалды. Эми Жалал Абад шаарынын тургундары дагы, шаарга келген коноктор дагы инфратүзүмдү жакшырган, тегиз, жарык жана кенен жолдордо жүрө башташты. Бүгүнкү шаар күнүнүн урматына шаар калкы үчүн белек кылып 50 даана жаңы автобус, аны менен катар облустук ички иштер башкармалыгына да атайын техникаларды тапшырдык. Бул да болсо сиздердин миңдеген шаар тургундарынын күнүмдүк керектөөсүн жеңилдетип, коомдук коопсуздукту камсыздоого кызмат кылат. Жүргүзүлүп жаткан бардык алгылыктуу өзгөрүүлөр Жалал Абад шаарынын жаркын келечегине багытталат. Бул албетте шаар тургундарынын жайлуу жана коопсуз жашоосун камсыз кылуу менен катар кийинки муундардын бакубат турмушу жана өркүндөп өсүүсү үчүн да өтө маанилүү. Азыркы учурда Жалал Абад шаар калкынын саны 3-4 эсеге өстү. Мындан улам шаардын аймагын кеңейтүү иштери дагы алдын ала ойлонушубуз керек. Мунун алкагында жакында эле элибизди арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында мамлекеттик ипотекалык программа аркылуу калаада 639 батирден турган алгачкы ипотекалык көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталды. Бул үйлөрдүн курулушу аяктаса, мамлекеттик кызматкерлер менен катар көп балалуу жалгыз бой энелер, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз 4% менен, калган жарандар 8% менен үй алууга мүмкүнчүлүгү жаралат. Ипотекалык багыттагы турак жайларды куруу иштери муну менен эле чектелбейт. Кудай буйрса, бардык аймактарда дагы уланат. Таласта, Нарында дагы башталып калды. Кымбаттуу мекендештер, күнөстүү Жалал Абад жергесинин тургундары, аймактар өнүксө, шаарлар гүлдөсө, жалпы өлкөбүз өркүндөйт. Калыкпаган эмгектин акыбети кайтып, Жалал Абадтын көркүнө көрк кошулуп, күндөн күнгө жашарып, жашыл шаарга, заманбап калаага айланып бараткандыгына күбө болуунун өзү сыймык. Жалал Абад шаарынын экинчи экономикалык борборго айлантуу аракетин колдогон ар бир шаар тургунуна ыраазычылык билдиремин. Тарыхы бай, табияты кооз шаарыбызда социалдык экономикалык жана маданий өзгөрүүлөр, алдыга умтулуулар арбый берсин. Жалпы элибиз менен катар Жалал Абад шаарынын тургундарына бекем ден соолук, берекелүү өмүр, бакубат турмуш каалаймын. Шаар күнү майрамыңыздар кут болсун. Бар болуңуздар. Сыйлуу аземине көңүл буруңуздар. Рустамбек уулу Нурадин, бокс боюнча эл аралык даражадагы спорттун чебери, 2 жолку Азия чемпиону. Исмаилов Амантур Туратбекович, грек-рим күрөшү боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери, дүйнө чемпионатынын коло медалынын жеңүүчүсү.
урматтуу спортчулар, мына бүгүнкү азыркы алган сыйлыгыңар кут болсун. Экөөңүздөргө мына 2 батир тапшырып отурабыз. Адатта биз биринчиликти алып келген, дүйнөлүк чемпионатта биринчиликтерди алгандарга батирлерди, автомобилдерди тапшырып жүргөнбүз. Бүгүн эмне үчүн сиздерге 3-чү орунду алган, анан Азиядан биринчи орунду алып келген үчүн берип атабыз. Анткени биз спортту даңазалап, жаштарыбыз, мектеп окуучуларыбыз кандайдыр бир туура эмес жактарга бурулуп кетпестен, наркотикага, ичкиликке берилип кетпестен, спортко берилсин деген ушундай бир пропаганда жүргүзүүнү көздөп турабыз. Буга чейин мектеп окуучуларынан же жаштардан сен ким болосуң деп сураса, мен смотрящий болом деген сөздөрдү укканбыз. Эми ал доорду артка таштап, ал доор артта калды. Мамлекетте сивилдүү өлкөлөрдөй болуп өнүгүп, ошо эң алдыңкы мамлекеттерге жеткенге алдыга карай бет алалы. Мындан ары жаштарыбызды, мектеп окуучуларыбызды сен ким болосуң десе, мен спортчу болом, мен чемпион болом, Кыргыздын желегин дүйнөлүк деңгээлде, дүйнөлүк ареналарда желбиретемин, гимнин ырдатамын деп, ушундай болгон жаштарыбыз чыксын деп атабыз. Мына урматтуу жаштар, урматтуу мектеп окуучулары, сиздер да ошо баягы таза ден соолугу таза өлкө, ушу ден соолукка багыт алып, спорт менен заниматься этип, сиздер дагы ушундай биринчиликтерге 3-чү орунду, ушул байгелүү орунду алып келсеңер, сиздер да ушундай квартиралуу, ушундай автомобилдүү болосуздар. Мына ушундай бир дени сак өлкө, ушундай спортко үндөп кетет элек ушу жаштарды. Башка мындай туура эмес жолго кирип кетпей, ушу жалаң спорт менен машыгыңыздар. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.